Салам, бүгүнкү өтүүчү темабыз бул горизонт. Видео тартууда горизонт бул кадрдагы асман менен жерди же башка фонду бөлүп турган виртуалдык сызык. Горизонталдык сызык көзгө көрүнүшү мүмкүн, же болбосо асман менен жердин чек арасы катары кадрда элестетилиши мүмкүн. Бул сызык визуалдык жактан маанилүү болушу ыктымал. Анткени ал көрүүчү үчүн жол көрсөткүч катары кызмат кылып, горизонт кайда жайгашканын да аныктайт. Тегиз текши кадр тартуу үчүн түз горизонт эрежесин сактоо зарыл. Кокус горизонтту кыйшайтып салсак, анда видео бир жакка оогондой сезим калтырышы мүмкүн. Горизонт кыйшайып калбашы үчүн төмөнкү эрежелерди сактаңыз. Горизонталдуу сызыктарды колдонуңуз. Видео тартууда жол, дуал жана башка ушул сыяктуу горизонталдуу жайгашкан нерселерге карап тартыңыз. Бул элементтер видеону түздөп тартууда табигый курал катары кызмат кыла алат. Экинчиси, камерадагы деңгел тууралагычты колдонуңуз. Заманбап смартфондордун көпчүлүгүндө горизонтту туура абалда кармоого жардам берген деңгел тууралагыч функциясы бар. iPhone'дун камерасында тор сызык, сетка жана деңгел тууралагыч көрүнүшү үчүн настройки камера бөлүмүнө өтүп, сетка жана уровень деген параметрлерди иштетиңиз. Android смартфондордо бул функцияларды иштетүү үчүн камеранын жөндөөлөрүнө өтүш керек. Бүгүнкү өтүүчү темабыздын экинчи бөлүмү бул фокустоо. Фокустоо же фокус бул камераны жөндөөө процесси. Анын жардамы менен биз так видеолорду тарта алабыз. Камераларда фокусту автоматтык түрдө жөндөй алган автоматтык фокустоо болушу мүмкүн. Видео тартууда фокусту туура жөндөсөңүз, көрүүчүгө видеодо эмнеге көңүл буруу керектигин түшүнүүгө жардам бересиз. Баса, туура фокусталган видео тартуу үчүн төмөнкү кеңештерди колдонуңуз. Автофокус. Бардык заманбап смартфондордо автофокус функциясы бар. Ал кадрдагы объектиге фокусту автоматтык түрдө жөндөп берет. Бул функция тез кыймылдаган объектилер тартууда ыңгайлуу. Смартфондо фокусту иштетүү үчүн тартып жатканда объектини маң жаңыңыз менен басып кармап турушуңуз керек. Фокус коюлгандан кийин автофокус функциясы видео тартылып бүткөнгө чейин ошол объекттен жылбайт. Бул съемка учурунда абдан ыңгайлуу.